Урматтуу мекендештер, урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, Россия Федерациясынын алкагында азыр мунапыска кол коюлуп, Россия Федерациясынын федералдык 114 законунун 26 статьясынын 4 жана 8 пункттары, башка пункттар эмес. Ушул 2 пунктка туш келген Кыргызстандын жарандары мунапыска ийдешип, кара тизмеден чыгып атат. Булар кимдер? Биринчиден булар 30 күндүк тартипте регистрацияга тура албай калып, каттоого тура албай калып, убактысын өткөрө бергендер. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл Россиядан, андан көптө 5 жылга чейин Россиядан чыга албай жүргөн Кыргызстандын жарандары ушул мунапыска менен кара тизмеден чыгат. Экинчиден таксиде иштеп жүрүп, айдоочулук көлүктөрү менен ГИБДДдан, ГАИден штраф алгандар, метрого түшүп алып, зайчик болуп штраф алгандар, же көчөдө тартип бузуп мелкий штраф алгандар кара тизмеден чыгат. Эскертүү, урматтуу мекендештер, эскертүү. Эгерде соттун чечими менен чыгып кетүү каралган болсо, мунапыска ийдешпейт. Выдворение болгондор, орусча өздөрү жакшы билишет. Административный правонарушение выдворение болгондор кара тизмеге ийдешпейт. Алар кара тизмеге кирбейт, мунапыстан чыкпайт. Алар өздөрүнүн суроогу бүткөн боюнча гана кире алышат. Эгерде кара тизмеде бар болуп, Кыргызстандын аймагында жүргөн биздин мекендештерге кайрылуу азыртадан кирбей турсун, 1 майдан кийин текшертилип алып кирсе болот. Мамлекеттик миграция кызматынын сайтында бар. Байланыш телефондор болсо кайрылсаңар болот. Москва шаарындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүктөрүнүн телефондору 8495 780 74 10 74 12 74 13 жана ошондой эле элчиликтин сайтында, миграция кызматынын өкүлчүлүк сайтында, миграция кызматынын сайтында, МВДнын сайтында бүт баары илинген. Ошол жактан текшерилип, суроолор боюнча кайрылып, тез арада өзүңүздөрдү легалдаштырып алсаңыздар болот.